Abdullah ibn Umar radıyallahu anh bir safarında köptөгөн elder menен bara жаткан болчу. Kokусунан эле elder токтоп калганын көрөт. Эми көп жамаат болгондо бир жагы барып токтоп калды. Ошол убакта сурап калды: "Ма балу хаула?" Эмнеге тигилер токтоп калды? Эмне болуп жатат? Калу асадун ала тариq qad akhafahum. Жолду арыстан тосуп, адамдарды өткөрбөй коркутуп жатат. Дегенде фаназала ан даббатихи. Абдулла ибн Умар радıyallahu anhu унасынан түштү да сумма маша илайхи. Арыстанга басып барып, хатта ахада би узунихи, кулагынан кармап, силкилдетип тартты дагын. Андан желкесине уруп, ванахаху анит тариq, жолдон чыгарып койду. Кала ма казаба алейка Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Арыстанды ошентип жолдон чыгарып жаткан убакытта мынтип айтты да: Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жалган айткан эмес. Сами'ту Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якул. Мен Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын айтып жатканын укканмын. Эмне деп? Иннама юсаллату ала ибни Адама ма хафаху ибну Адам. Адам баласыга үстөмдүк кылып, аны коркутуп, аны кыйнайт жашоодо эмнеден корккон болсо. Валау анна ибн Адам лам яхаф иллаллах лам юсаллит алейхи гайраху. Эгерде адам баласы Аллахтан башкадан коркпогондо, Аллах башка эч кимден корктурбайт эле дейт. Эмне дейт? Жашоодогу эң чоң эрежени айтып жатат да. Адам баласы эмнеден корксо, ошол аны коркутуп, башкарып, кыйнап жашоодо жүрө берет. Кээ бир адамдар кедейликтен коркот. Ушунча катуу коркот, өтө көп бай болсо дагы, байлыгы анын өмүрүнө жетсе дагы кедейликтен коркот. Өткөндө карасак, дүйнөдөгү эң бай адам 300 миллиард айланасында акчасы бар да, доллар мененчи. Ошол адам күнүнө 12 саат иштейт экен да. Сиз уксаңыз бул сумманы айтсаңыз керек, ол мага 300 миллиард эмес 1 миллиард болсо, вообще иштебейт элем, жатып алат болчумун депчи. Төрүккө садака кылып, жакшы иштерди кылып, кедейлерге берип, жетимдерге берип, мен жатат болчумун деп ойлойбуз да. Бирок ошол 1 миллиардка жеткенде дагы деле ачка кала тургандай болуп тура бересиң да. Эмне үчүн? Себеби ал кедейчиликтен корккон, кедей болгонго мүмкүнчүлүгү болбосо дагы корко берет да. Ачка калыштан коркот. Ошондуктан Аллах кааласа жаныбардан корксоң, жаныбарды үстөмдүк кылып коет. Кээ бир адамдар караңгыдан коркот. Эмнеге караңгыдан коркосуң десе, артында бирөө келе жаткандай болот деп. Келе жаткандай болсо карап кой. Ким бар экен? Анан чогуу кет. Адам эмнеден корксо, Аллах Таала ошондон корктура берет да. Жашоодо ошондой. Чычкан мышыктан коркот. Мышык иттен коркот. Ит карышкырдан коркот. Карышкыр адамдан коркот. Адам аялынан коркот. Аялы таракандан коркот. Бири-биринен коркот. Эмне үчүн? Ар бир адам эмнеден корксо, Аллах Таала ошо менен өмүр бою корктуруп коет, коркуп жүрө бересиң. Ошого Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтканын укканмын дейт. Эгерде адам баласы Аллахтан башка эч нерседен коркпогондо, Аллах Таала башкадан корктурбайт эле. Эмне үчүн? Алладан корккон инсанды Аллах Таала башка эч нерседен корктурбайт. Экинчи дагы бир эреже бар да. Ким Алладан коркпосо, Алладан башка бардыгынан корко берет. Ким Алладан коркпосо, Аллахтан башка бардык нерседен коркот. Азыр жашооңузду карасаңыз, бүт жагы коркунуч каптап кеткен. Ким Аллахтан корксо, Алладан башка эч кимден коркпойт да. Абдулла ибн Умар радıyallahu anh барды арыстанга, кулагынан кармап, желкесине чаап, жолдон чыгарып жатат да. Андан кийин дагы сөзүн уландысында мындай деп жатат: Иннама уккила ибну Адама лиман ража ибну Адама. Адам баласы ташталып коюлат, кимден үмүт кылган болсо дейт. Кимден бир нерсени үмүт кылып, же эмне нерседен үмүт кылсаңыз пайданы, ошого таштап коет, ошодон пайданы күтүп жата бересиз. Дүкөн менен жашоо өтөт дедиңизби? Демек дүкөндү аңдып жата бересиз. Аллах Тааладан башка дейт: Лау анна ибн Адам лам яржу иллаллаха. Эгер адам баласы
Allah'tan başka hiç kimden ümit kılbaganda lem yakilhu ila gayrihi, başka hiç kimge Allah Taala ümit kıldırıp taşlap koyboyt ele deyt. Korko turgan zat Allah, dal ошондой эле ümit kıla turgan zat da Allah. Adam balası emneden paydаны ümit kılsa, oşodon paydаны kütüp jata berет da. Emneden ziyandı ümit kılsa, oşodon ziyan kelet dep жүрө берет. Kızıkta bir adam ооруп kalsa, үйдө ошого айтсаң, аналгин ичип ал, сакайып каласың, же мындай кыл, эч нерсе болбойт, эртең сакайып кетет, жакшы эле экенсиң, айт, жок дейт. Мен доктурга барайын дейт. Доктурга барганда айтат, карап туруп, жакшы эле экен, мынаны ичип алсаң болот деп жазып берет. Жазып караса түшүнбөйт, баса аналгин берет да. Бир ичкенде сакайып калат. Эмнеге? Эмне үчүн үйдө айтканда ошо менен сакайбадыңыз? Эмнеге ошону кылбадыңыз? Себеби сиз бул адамдын айтканынан үмүт кылбайсыздар. Кээде адамдын оорусу врачты көргөндө сакайып калат. Кээде врачтын жакшы сөзү менен эле сакайып калат. Эч нерсе эмес, өтүп кетет. Сакайып кетсе сакайып кетет. Кээде врачтын сөзү менен көбөйүп кетет. Операция жакшы болбойт. Тез жатыш керек, мест табайынбы дейт. Ошондо сен бар жакшы эле барып больницадан чыга албай каласың. Өткөндө бирөө айтат, зыяратка барсак, мен жакшы эле келдим элем дейт. Врачтар айтты, чыкпагының, чыксаң болбойт, бассаң болбойт деп жаткызып койду, жатам дейт. Соп-соп. Врачтын сөзүнөн ооруп калган да. Эмне үчүн? Себеби сиз врачтын сөзүнөн үмүт кыласыз. Ушул пайда десе пайда болот, ушул зыян десе зыян болот деп. Ошол үчүн бүгүн адамдар эмне кылды? Жашоолорунда Алладан башка бардык нерседен коркот да, Алладан коркпойт. Кабыр бар, кыямат бар, эртең кыяматта жооп беребиз десе, барганда көрөбүз деп коюп жүрөт. Дагысындай тоңмойнураак болсо сурайт, ким барып көрүп келиптир депчи. Ким көрүп келиптир аны дейт. Эгерде сен Алладан үмүт кыл, пайданы бере турган Аллах, зыянды бере турган Аллах десе, эми себеп да керек да дейт. Себеп да кылыш керек да дейт. Пайгамбар алейхиссалам дагы төөңдү байлап койгондан кийин тобокел кыл дегенде, куду жалгыз эле ушул хадис бардай. Башка хадис жок, жалгыз гана ушул хадис бар, байлаш керек, ошо байлап жатам азыр. Качан тобокел кыласың, өмүр бою байлап жүрө бересиң менен. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, үмүт кыла турган нерсе Алла. Биз нерсени үмүт кылабыз Алладан гана, башка эч кимден үмүт кылбайбыз. Кимден үмүт кылсаң, ошонун колун карап жүрө бересиң. Ошол үчүн бул дүйнөдө баягы атасынан эрте ажырап калган, жашоодун тагдыры менен эрте ажырап калган балдар бат торулот, эч кимден үмүт кылбайт. Кылайын десе эч ким жок, анан өзү аракет кылат да. Атасы калкалаган балдар эмне болот десе, көлөңкөдө жүрө берип, өмүр бою картайса дагы бала ойдон жүрөт да. Кече жакын эле бирөөдү көрдүк, 30га кирип алыптыр. Бирок жаш бала 15 жаштагыдай ойлонот да. 15 жаштагыдай ойлонот. Жандагы адамдар айтат, ар бир 10 мүнөт сайын апасы чалып турат экен, кандайсың, жакшысың деп. Даже 15 жашка жетеликтей экен да. Ошол үчүн эмне кылыш керек? Аллахтан башка эч кимден пайданы дагы үмүт кылбайбыз, эч кимден зыян келет деп да коркпойбуз иншалла. Ниет кылдык иншалла. Калган эртең улайбыз иншалла.